Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видео сабагыбызда биз Zoom программасынын функцияларын колдонууну үйрөнөбүз. Аны үчүн Zoom программасын ачабыз. Бул жерде биз эсиңиздерде болсо өткөн сабактарыбызда алдын ала пландалган кайталануучу конференцияларды уюштурганбыз. Мына повторяющийся деп турат. Ушул конференцияны азыр мен баштайм. Начать десек баштайбыз. Начать. Күтүп турабыз. Войти с использованием звука компьютера дегенди басып коебуз. Мынакей биз Zoom программасынын терезесине келдик. Эми бул жерден конференцияга катышуучулардагы ошол мурдагы жөнөткөн ссылка менен эле кире беришет. Мен азыр телефондон ошол конференцияга кирейин. Мынакей 2 участник болуп калды бул жерде. Бул жерде 2 участник болуп калды. Мен азыр башка телефондон дагы кирип атам. Эми ушул Zoom программасынын терезесинде турган функциялар менен таанышалы. Аны үчүн бул жерде бизге эмнелер турат, ошолорду карап чыгалы биринчи. Бул жерде экрандын төмөн жагында бир нече функциялары турат. Мына ошолорду карап көрөлү. Бул жерде төмөнкү сол жагында микрофон турат. Мынакей ошол микрофон биз сүйлөп атканда жашыл болуп белги берип атат. Муну өчүрүп койсок, сиздин сүйлөгөнүңүз конференцияга катышуучуларга угулбай калат. Ошондо муну жандырып коюшубуз керек. Мынакей. Бул жерде видео турат. Бул видеону жандырып койсоңуз, сиз өзүңүздү көрүнүп турасыз өзүңүз. Мынакей. Мен азыр видеону жандырып койдум. Өчүрүп койсоңуз, сүрөтүңүз көрүнөт, же болбосо сүрөт койбосоңуз, анда кара эле болуп көрүнөт. Эми андан кийин бул жерде безопасность деген турат. Безопасность дегенде кээ бир участниктерди ушул жерден өчүрүп койсо да болот да, удалить этип койсо дагы болот. Конференцияга катышууга мүмкүнчүлүк берилбей калат анда ал катышуучуга. Мындай удаление участника деген дагы функциясы бар. Бул жерде кийинкиси участники деген бар. Мына участники. Бул жерде азыр мен экөөнү тең өзүм кирип аткан үчүн экөөнүн тең аты Жаңыл Болотовна болуп атат. Бирөөнүндө организатор, бирөөнүндө мындай болуп. Эми бул жерде мына еще деген жерде басып, мен бир эле ушул чатка бир эле катышуучуга жазгым келсе, ошону эле басып туруп чат деп бул жерге жазсам болот. Агерде бул жерде все на конференции десем, анда баардыгы көрөт. Бул ушундай функциясы. Андан бул жерде да еще деген бар. Эгерде видеосун жандыр десеңиз, бирөөнүкүн попросить включить видео дегенди басып койсоңуз болот. Же болбосо ушул жерде ошол катышуучуну сделать организатором десеңиз, ушуну басып койсоңуз, сиз организаторлукту ага өткөрүп бересиз. Кээде ушундай болот, сабакта сиз түшүндүрүп атканда окуучуга дагы, окуучуну дагы, студентти дагы организатор кылсаңыз болот ушуну басып. Андан переименовать деп койсоңуз болот. Кээде жана Redmi же болбосо iOS, Android деп башка эмелер менен кире беришет го. Кличкалар менен же ошону өзүңүз өзгөртүп койсоңуз болот. Мисалы үчүн мен азыр могу Жаңыл Болотовна дегенди башка ат менен жазып койсом болот. Андан кийинки функциясы демонстрация экрана. Бул демонстрация экрана бассак, биз өзүбүздүн сабагыбызды ушул жерден түшүндүрсөк болот. Эң алгач бул демонстрация экрана кылганга чейин, сиз ошол Zoom'ду ачканга чейин баардык программаларыңызды мына могу панель задачка түшүрүп алышыңыз керек да. Андан кийин анан демонстрация экрана кылсаңыз болот. Мисалы үчүн мен бир азыр презентация ачайын. Мына ушул жерде турган окнолордун баардыгын алдын ала даярдап алышыңыз керек, панель задачка түшүрүп. Мен азыр мына жерден бир презентацияны алайын дагы. Мына басасыз презентацияны, андан кийин совместное использование дегенди басып коесуз. Бассаңыз, бул катышуучуларга ушул экран көрүнөт. Анан муну
F5'ti басып алып көрсөтө берсеңиз болот. Мына ушул жерден өзүңүз эмнени сүйлөшүсүз тааныштырып сүйлөй берсеңиз болот. Мисалы үчүн мына степенная функция ее производная деп. Эми андан сырткары сиз дагы эмнени көрсөтө аласыз. Бул жерден эми мисалы үчүн Word'то жазылган документ. Мына Word'то жазылган мисалдарды дагы шартын окуш керек болгондо мына ушундай кылып чыгарып алып окугула деп бул жерден процентти мындай кылып чоңойтуп койсоңуз чоңураак болуп калат. Мына окуганга жакшы көрүнөт. Мына ушундай кылып мисалдарды китепти көрсөтсөңүз болот. Мисалы үчүн PDF файлды көрсөтө турган болсок, мынакей PDF файлды басабыз, анан совместное использование дейбиз. И мындай кылып мисалдардын чыгарылышын PDF файлда болсо дагы көрсөтө берсеңиз болот. Андан кийин дагы эмнени көрсөтсөк болот? Бул жерде демонстрация экрана деп эми YouTube'тан сабак көрсөтөлү, видео урок көрсөтөлү. Анда мына жерде меники, муну тандап алам. Анан бул жерде совместное использование звука компьютера деген бар. Ошол жерге галочка коюп коюшубуз керек. Галочка койдук. Анан совместное использование дейбиз. Мынакей. Эми басабыз. Урматтуу кесиптештер, видео сабагыбызда биз Zoom платформасынын жардамы менен кантип видео конференцияларды уюштурабыз жана сабагыбызга кантип. Мына мен өзүм видео сабагымды көрсөтүп атам. Көрсөткөндө эми ушундай кичинекей кылып көрсөтпөстөн муну чоң кылып койсок, на весь экран дегенди басып койсок, мына ушундай болуп чоң болуп көрүнөт. Мына мындай болуп көрүнөт. Андан кийин остановить демонстрацию дейбиз дагы. Эми бул жерде андан сырткары дагы демонстрация экрана деп бул жерде мисалы үчүн мына мына жерде презентацияга келели кайра. Совместное использование деп аны ачайын. Мына ачтым. Андан кийин мына жерде мына бүттүм мен. Благодарю за внимание деп бүттүм. Эми ушул жерде мына жерде комментировать деген жери бар. Ушуну бассак, момундай болгон дагы функциялары чыгат. Мына мышты басып алсаңыз, мыш менен кайсы жерде экени көрүнүп турат. Сиз мышты кайсы жерге алып барсаңыз, мына буну карагыла десеңиз, ушул жерден көрүнүп турат. Анан бул жерде мына выбрать, мына текст, ошол эле презентацияга мындай кылып туруп текст жазса болот. Мисалы үчүн спасибо за урок деп алар жазса болот. Сиз аларга мүмкүнчүлүк берсеңиз болот, алар дагы жазса болот ушинтип. Могу мисалдарды туура деп текшеришибиз керек. Ошондо комментировать деп туруп, эми ушул жерде мына туура деп текшериш үчүн мына метканы койсок, мына могу жерге. Мына бул туура деп ошол слайдда көрүнүп атканда ушундай кылып меткаларды коюп турсак болот. Андан кийин бул болсо мына момундай кылып көрсөтсөк болот. Отслеживание. Last moment өчүрүп койсок болот. Ушул функциялардын баарын колдоно берсек болот. Мына мисалы үчүн форма, өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыз менен дагы ичин көбүрөөк ачып карап тааныша берсеңиз, функциялары дагы чыгат. Ошондой эле ушул нерсени сохранить этип койсок да болот. Мынакей. Экран сохранен дейт. Показать папка десек, ал кайсы жерге сохранить этилгени көрүнөт. Андан кийин дистанционное управление деген баскычы бар. Ушул жерде передать управление мышью клавиатурой деген бар. Ошондо мына Ниязов Эрмек деген жана мен кирдим. Ошого берсеңер, ал ошол жактан туруп сиздин презентацияңызды башкарат. Балдарга дагы ошентип мүмкүнчүлүк берсеңиз кызыктуу болот. Андан муну прервать управление десек, кайра өзүңүз башкарып каласыз. Эми бул жерде еще деген турат. Бул жерде чат, мына жанагы эле чат бул. Бул чатты жаап турайын. Андан кийин бул сессионный залы, буга дагы өзүнчө келебиз. Запись. Муну бассаңыз, мына запись болуп, могу жерде кызыл болуп күйүп турат. Анда запись башталат бул жерде. Сиздин конференцияңыз жазылып баштайт. Компьютерге жазып сактап коет. Андан кийин остановить демонстрацию десеңиз, анда
бул мындай болуп калат. Эми участники дегенди мына бул жакка чыгарып алсаңыз болот. Участники дегенди оң жагына чыгарып алып, анан бул жерден демонстрация экрана деп жанагыдай кылып, совместное использование деп минтип көрсөтө берсеңиз боло берет. Эми дагы эмне калды бул жерде? После завершения конференции файл запись будет преобразован в формат MP4 дейт. MP4 кылып чыгарып берет, анан ошону эле сразу YouTube'га жүктөсөңүз болот да. Эми бизде дагы эмне калды? Бул жерде демонстрация экранын бүттүк, а могу жерде запись экрана, мына могу жерден дагы запись экрана кылсаңыз, бул жерде жазып атканы көрүнүп турат. Бул жерден приостановить запись десеңиз токтоп калат. Муну басса, запись мына токтоду. Эми бул жерде сессионный залы деген бар. Сессионный зал ошол топтор менен иштөөдө аябай жакшы, балдарга да кызыктуу болот. Андан могу жерде мына выключить весь звук десеңер, баарынын звугу өчүп калат. Анан бул жерде мынакей разрешить участникам включать свой звук дегендей да деп койсоңор, анда катышуучулар өздөрү микрофон жандырып сүйлөөгө укуга алышат. Ушул жерде ошол конференцияга катышуучулардын звуктарын өчүрүп, жандырып, ушул жерден настройка башкарып тура берсеңиз болот. Разрешить участникам включать свой звук, разрешить участникам переименовать себя, включить зал ожидания дегендерди ушул жерден дагы башкарып тура берсеңиз болот. Мына ушинтип биз Zoom программасында ушул функцияларын ушундай тартип менен колдоно берсек болот. Андан кийин завершить дегенди бассаңыз, выйти из конференции десеңиз, анда сиз конференциядан чыгасыз дагы, калгандары эгерде убакыт бар болсо өзү ара сүйлөшүп турушат. Же болбосо завершить конференции для всех десеңиз, анда конференция ушуну менен бүтөт. Сиз конференцияны аяктадыңыз. Аяктасаңыз мынакей convert meeting recording деп уже жазып баштады. Жазып сизге видеосун сактап берет. Мына видеону сизге сактап берди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.